Бул процесс өтө татаал. Мына кызык окуяны айтып кетели. Мисалы Жанна д'Арк кечээ жакында эле 2020 жылы реабилитация болду да. Ал эми жанагы Галилео Галилей ал 2008 жылы акталды. Канча жылдан бери ошол жатып, муну чиркөө жанагындай эрестеп соттоп салган да. Китептерине тыюу салып, албетте китептер окулуп атты, бирок өзү саясий жана укуктуу жактан кийин акталып атат да. Мына ушундай мисалдар абдан көп. Данте Алигьери деле бул 1992 жылы гана акталды. Муну дагы чиркөө тыюу салып, абдан эрес, адамзатка каршы мындай ойлорду айткан деген айыптоого кабылган да. Кыскасын айтканда мынакей байыркы кылымдарда, орто кылымдарда репрессияланган жанагындай улуу ишмерлерде кийин мына соңку кылымда 20 кылымдан кийин акталып атпайбы? Мына ушундай жактар бар да. Анан эми репрессиянан реабилитация дегенде адетте бизге негизинен Советтер Союзу, анан ошол постсоветтик мамлекеттер, социалисттик лагердеги мамлекеттер эске түшөт да. Негизи аларга көбүрөөк мындай мүнөздүү көрүнүш болуп, айрыкча жанагы сталиндик репрессия деп айтышат. Анан эми ушуну актоонун механизмдери качан, кантип пайда болгон, кантип акталган деген маселе бүгүнкү күндө биздин коомчулукта ойлонуп жатат да. Чыгыш Европа, түштүк Европада социалисттик мезгилдеги өлкөлөрдө дагы ушул маселе өтө мындай конфликтный кырдаалга чейин жетип анан акталып отурушат да. Бирок ошого эмгиче эле көксөөсү канбай жаткан мисалдар да көп да. Россияда бир топ киши акталды, мына 5 миллиондон ашык киши акталды деген менен анан биздин ата бабабызды айдап ийгенде, кулакка тартканда, дайынсы жоготкондо анын компенсациясын ким төлөйт деген маселе мына бүгүнкү күнгө чейин ошол коомчулугун ойлонтуп, түйшөлтүп келет да. Мына айдайдын сиз тарыхчы катары жана жогорку кеңеште талкууга да катыштыңыз, ушу мыйзам долбоорун өзүңүз изилдеп да жүрөсүз. Анан мына Өзбекстан, Казакстан, Россиянын, Украинанын барып да келдиңиз, Украинага. Мисалдар жөнүндө айтып берсеңиз. 94-жылы бул баардык эле биздеги ошо мурдагы СССРдин курамындагы мисалы Казакстан, Украинада деле, Өзбекстанда, жалпы эле ошол мезгилде республикаларда актоо процесси кайра башталган. Анан Казакстанга барган учурда чындыгында бул аябай чоң мамлекеттик колдоого ээ болуп, атайын ошо мыйзам долбооруна алар деле баягы өзгөртүүлөрдү киргизип, анан атайын комиссияларды түзгөндүгүн, жумушчу топторун түзгөндүгүнө күбө болдук да. Мисалы Казакстанда 11 атайын жумушчу топ түзүлүптүр. Ошол 11 комиссиянын ичинде бул мезгил менен, мисалы 18-жыл, 20-жыл, анан 30-жылдар деп, 50-жылдар деп бөлүнгөн. Ошол жерде ар бир жумушчу тобунда бир 10-11ге жакын окумуштуулар иштейт экен, коомдук ишмерлер дагы 1-2 киши кирген. Анан алар ошол жалпы табылган маалыматтарды ортого коюп, анан комиссиянын чечими менен ошол адамдардын ысмын кайра калыбына келтирип жатышат да. Бул чоң иш болуп атат. Мисалы жакында эле ушу Токаевка ушул репрессия курмандыктарынан жабыр тарткандардын өзүнчө бир материалдар жыйнагын дагы тапшырып атышат да, том-томдоп чыгып атат. Демек бул иш дагы деле изилдене элек маселе экендиги, дагы деле көп адамдар актала элек экенин көрсөтүп жатат. Өзбекстанда дагы бул маселеге абдан чоң көңүл берип атышат. Алар ошо жердеги агартуучуларды, ошол совет доорундагы репрессия курмандыгына айлангандардын баардыгын тең көбүнчө актаганга аракет кылышып, ал турсун мисалы ошол мезгилде Бекбуди, Абдурашидханов ошолорго мындай Алар жанагы 120 басмачыны делип айыпталгандарды актай жүрүшпөдү. 2 акты менен 2 жолу кускан. Бул аябай коомчулукта мындай түрдүү пикирлерди жаратып жатат да. Басмачыларды актап жатат деп. Анан ошол эле учурда басмачылар ким дегенде жадитчилер деп айтып атат. Жадитчилер бул ошол мезгилдеги коомдун эң бир прогрессивдүү, эң алдыңкы адамдары, агартуучулар болгон да. Анан Өзбекстанда да ушул иштер абдан мындай активдешип, жанагындай музей, репрессия курмандыктары деп ошол массалык мындай атуулар болгон жерде бир музей курушуп, ошол жерде бүт тизмелеп, сүрөттөрүн, болгон документтерин баарын коюп, эң жакшы мындай музей жаратып коюшту, жасашты да. Бул дагы ошо колго аларлык. Анан биз Украинага барган учурда дагы ушул репрессия курмандыктары бул жерде кандай акталып атат дегенге күбө болдук. Эми бүгүнкү күндө ар кандай пикирлер бар, бирок ушул Украинада биз көргөн учурда, мисалы 37-38 жылдардагы репрессия курмандыктары ошол атайын кызматтын эле ичинде экен, ошол архивчи. Ал жерде
тарых илимдеринин доктору, ошо архивди жетектеп эми түшүнгөн адам да ал. Анан ошол жердеги реабилитацияга абдан өзүнүн чоң салымын кошуп аткан адам экен да. Бизди кызыктырган маселе бул болду. Бүгүнкү күндө бул коомчулукту түйшөлткөн маселе да, элдин ичинде мындай карама каршылыкты же да ал турсун жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн деп да айтып атышпайбы. Биз ошолорду сураштырсак, ушул мезгилге чейин сенин атаң же менин чоң атам сенин атаңды айдатып жиберген же ушундай деген бир дагы мындай факты болбогондугун айтышты. түшүнүү менен кабыл алышат уже Демек мезгил. коомчулуктун мындай аң сезими жогорулап, бул ошол маселени түшүнүү менен кабыл алгандыгын белгилесек болот да. Бирок Кыргызстанды алып келсек, балким бизде түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн, бирок биз ал турсун айтып жатабыз да, эгерде ошондой процесс жүрүп калса, анда балким бүгүнкү күндүн шартына ылайык ошол жанагындай баканостор же болбосо ошондой арыз жазгандардын аты жөнүн чыгарбай деле койсок болот да. Бизге эң негизгиси ошол куугунтуктогодон жапа чеккен адамдардын ысмын калыбына келтирүү да.